Саламатсызбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүн биз үй сатылат кино тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул тасманын аты эмнеге үй сатылат жана эмнени түшүндүргүсү келет ушул тасма менен. Жана айтып кетчү нерсе, бул тасма башка мамлекеттерде жакшы сыйлыктарды алыптыр. Чын эле ошол сыйлыктарга татыктуу тасма экенин биз менен болсоңуздар көрөсүңөр. Премьера кут болсун. Тасмада кимдин ролун жаратып жатасыз? Тасмада карапайым бир жубайдын келинчектин ролун ойнойм. Тасмада эң башкы роль экен, сиздики. Тасмага эмне, кандай өзүнүн салымын кошот? Салымын бул көп аял затына мен оюмча баягы ошо жана айттым. Жоопкерчиликти өтө эле аша чаап алып экенбиз да, аял кишичи биз ошол эле эркектерге, мырзаларга калтырбай экенбиз да. Анан алар өзүнүн эркектигин, баягы үйдүн кожоюн экенин эмесин өзүн ала албай, көрсөтө албай калат экен. Анткени биз аша чаап алып алат экенбиз да. Ошол жөнүндө бул тасмада ошону көп мындай сабак ала алабы дейм да, айымдарчы. Кинону көргөн көрүүчү, тасманы көргөн көрүүчү эмнени ала алат? Мисалы үчүн көрүп чыккандан кийин мындай кандай сезимдер болушу мүмкүн сиздерге? Оор эле сезимдер болот. Анткени мындай фестивальный фильмдер ар бир адамдын деңгээлине жараша кабыл алат да. Кээ бирлер ойго түшүп кетиши мүмкүн, кээ бирлер айтышы мүмкүн биздин турмушту чагылдырып атат азыркы жашоону депчи. Ошого да тике карап туруп күрөшүп, баягы жашоо менен күрөшүп баштагандар да бар. А кээ бирлер өзүнүн менен өзүнүн ичине баягы диалог менен кирип кетиши мүмкүн да. Кыргыз элинде көбүнчө азыр комедия жанрындагы тасмалар эле тартылып жатат. Элдер комедия эле көрөт дегенге кошуласызбы? Эми комедиянын баягы мындай көбүнчө массага тартылат да. Пиары немеси көп болот, ошон үчүн эл көбүрөөк көрүп аткандыр, бирок негизи комедия эмес деле кинолор көбөйүп келатат. Мына быйыл өзгөчө көбүрөөк чыгып аткандай сезилет. Бирок ошо мындай негизи кино мен үчүн жаман, анан жакшы да. Комедия же драма, автордук же коммерциялык дегенге кошулгум келбейт. Кино жаман же жакшы болот. Жакшы кино болсо, комедия болобу, драма болобу, эл көрө берет деп ойлойм. Каармандын образына кириш үчүн сиз мындай өзгөчө бир аракеттер жасадыңарбы же өзүңүз жашоодо эле турмуштан алынган эле каарман? Жуунган жокмун. Жуунган жоксуз. Көп убакыт бою жуунган жокмун, чачты алдырган жокмун, аябай өстүм, тишимди да жууган жокмун, бетимди да көп жуубай жүрдүм. Ушундай образ керек болчу, что жашоодон тажап, жүдөп, кадимкидей кыйналып, бир көргөндө эле мындай кээ бир адамдар барго, карап туруп жүдөп кетесиң го. Ошондой адам керек болчу, ошондой образ керек болчу. Ошондой образга жүдөдүңөр, ошондой образга кирдиңер, бирок ошондой образдан чыгыш негизи актерлор үчүн мындай кыйын эмеспи? Бираз болот. Потому что съемканын астында дагы көп убакыт бою тиги Табир эже, Юсупова, Асель эжелер, режиссер Талай байкелер айтып атты да, көп жуунба, чачыңды алдырба, жүдөшүң керек деп. Анан кийин мындай в здоровом теле здоровый дух деген нерсе бар го. Денеңен, сыртыңан канчалык жүдөсөң дагы ичиңен да ошончолук жүдөп чүнчү берет экенсиң. Кадимкидей ошондой болот экен, ичиңен дагы сезилет экен да. Вот. Ошентип аябай өзүмдү начар сезип, кийин съемка бүткөндөн кийин чачты алдырып жакшынакай болгондо деле баары бир ичимдеги жанагы өзүңдү өзүң жей берген нерсе көпкө чейин кетпей жүрдү. Тем более дагы бир кыйынчылыгы мен тамеки чекчү эмесмин да. Анан кийин бул жакта чеккенге туура келди. Анан билесиңер, кинодо кайра дубль боло берип, кайра чеге берип, ошол жактан бир сире кусуп, аябай эметип кеттим. Кыйналып да кеттим, андан кийин чектим эле жок. Образга кириш үчүн чектим. Негизи ушу актерлор сиз баягы көп тартылып жүрөсүңөр. Ушул образ үчүн тамеки чегип жүрүп ошондон ары чегип кеткен учур болду беле? Негизи менин практикамда андай болгон эмес. Мен ага чейин эле чекчимин деп эле. Чекпейди турган. Бирок мен көп эле уккам, не то чтобы тамеки чегип бир жолу бизге ага айтып берген театрдан эки бир айым менен бир мырза, актер менен актриса бири-бирин аябай жаман көрчү экен. Анан кийин экөө влюбленныйларды ойногондо бири-бирин жек көрөрү сахнадан көрүнүп турат да, кадимкидей аялдай албайсың да баары бир зрительдердичи. Анан кийин режиссер агайыбыз айткан экен, бирдеме кылып, бир эмесин таап, тилин тап депчи, ошо сезимди чыгар деп.
Ошондо тиги актер мырза күн сайын тиги актрисага роза берип бериптир. Роза берип, комплимент айтып, күн сайын ошону привычкага айландырып алыптыр тиги спектакльди чыгарыш үчүн, ошол сезим жеткириш үчүн. Ошентип жүрүп акырындан барып сүйүп калыптыр. Анан кийин ал СССР убагында сүйүп калып 2 үй бүлө бузулган экен. О до конца кетип үйлөнүп кетиптир. Буну мага агай биз студент болуп жүргөндө Исмаилди ойногондо тамеки чеккенди айткан. Сен чынында чегесиңби, чекпейсиңби? Чекпесең мен сени кыйнабайм, анткени мен уже 2 үй бүлөнү ушинтип бузуп алгам деп. Сен да жашооңду бузгуң келбейт деп айткан. Так что андай болот экен. Болот. Оскар Süleymana gösterdi, geçkenlikler oldu. Eşek. Aytkanı düşündün mü? Ova. Ova emes. Düşündün mü diyor adam. Düşündüm. Düşünsün uşa. Akçanı tez aranın içinde tövüp koyasın. The doors are closing. Лифттің ерден келші сөйлеп қой. Лифт айтасың. Азыр балдар таңға айтып орысша сөйлеп қалышқан. Емнеге? Ютубта. А сенің қызыңшы? Keyinki kinobuzga jolug'ishmanga chek yaxshi turibdi. Кино получилось очень хорошее, очень поучительное. Мне кажется, тут больше показали проблемы именно в Кыргызстане. Именно для молодых пар, которым тяжело, которым вот приходится сталкиваться с такими трудностями и проблемами. Ну, вообще автор сценария вообще пришла к своему коллеге Болсунбеку Талаймбекову. Действительно, он меня пригласил, приехали с Алматы именно ради этой премьеры. И актеры вообще... Операторская работа была на хорошем уровне, колористика тоже. Я просто как специалист в плане режиссуры могу оценить очень высоко. Но самое главное, что показали основные проблемы этой картины, основные проблемы вообще в Кыргызстане, да и не только, именно молодых пар. Бул тасма менен сиз көрүүчүлөргө эмнени берейин дедиңиз эле? Мен бұл тасманы көрүүчүлөр окусун дегем да, көрсүн, анализдесин, бирдемени издеп тапсын деп. Бул өзүнүн драматургиясында ошо көп нерселер катылуу да. Эң негизгиси эле, жана мен башында айтып кетпедимби? Бул үй бүлөлүк баалуулуктар менен күнүмдүк маселелердин бир тиреши да. Ал дайыма болуп келген, кандай коом болгондо дагы. Анан ошол учурдан кантип чыгыш керек? Эгерде биз ошо баалуулуктарды сактап чыкпасак, сөзсүз түрдө кинодогудай жыйынтыкка келебиз деген ойду айткым келген да. Негизи ушундай фильмдер бизге жетишпей атат. Анткени көрдүңүз, социалдык көйгөйдү көтөрүп чыккан. Анан бул жерде негизи эле кыргыздардын бул жерде мынакей бир нече теманы көтөрүп чыкканда, социалдык проблеманы көйгөйдү көтөргөн, ошондой эле экономикалык проблеманы, миграция темасын көтөргөн, негизи эле үй бүлөлүк жанагы баалуулуктарды көтөрүп чыккан. Абдан жакшы, мындай абдан терең фильм болгон да. Ушундай фильмдер көбүрөөк мындай эме болуп турса дейм да, мындай тартылып турса, анткени бизде акыркы убакта бүт эле багы коммерциялык тасмалар, ошол мүнөздөгү тасмалар көбөйүп кетти да. Бизге коомго ушундай фильмдер жетишпейт да негизи. Менен муну башка редактор катары ошол кабыл алгам да, ушул сценарийди.
Азыр мен өзүм да мына чоң экрандан көрүп мындай такыр башкача таасир алып атам да. Негизи өзүмдүн ролдорум мага көргөндө эч качан жакпайт. Мага жакпайт. Ай бу жер мындай кылыш керек, тиги жерин тигиндей. Негизинен бүгүнкү күндө бул өтө актуальный тасма болуп тур. Абдан жакшы баягы режиссуранын мындай мыктылыгы эң негизгиси ошол адамдын жан дүйнөсүндөгү кыйналуусун толук бере алганда бүгүнкү күндөгү бардык болуп аткан нерсенин баары эле ар бир адамдын башында бар да бул чындыгындачы мына карап көрсөң ошонун баягы оператордордун баягы статичный кадр деп коебуз ошондой болгону баягы азыркы кинолордун дээрлик көпчүлүгү тартылганда эле камераларын тияка чуркайт бияка чуркайт ал баягы жанрына тигинисине байланыштуу эмеспи. Бул жерде ошол оператор дагы өзүн тапканда бүгүнкү ошол адамдын ички дүйнөсүнүн мындай толкунуна жараша ошону таап көрсөткөн. Актерлор дагы жакшы негизи абдан жакшы. Бүт эле кезинде көргөнмүн. Бүт эле кезинде да мындай проблемасы режиссердук почерки жаккан мага. Актерлордун ойногону. Азыр могу бүткөндөн кийин дагы кандайдыр жанагы үйдүн кошулуп, музыка кошулгандан кийин андан бетер кандайдыр бир ушу эки жаштын ички дүйнөсү, бул ички дүйнөсү жалпы кыргыз элине таандык болуп атпайбы? Жалпы баягы биздин мамлекетибиздин акыбалы кандайдыр ушу бооруң ачып мындай бир сөз бар го, актуалдуу, бирок бул негизи баягы кыргыздын азыркы акыбалын, кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттин акыбалын көрсөтүп атат да. Мындайдын кандайдыр жөнөкөй окуя менен бүт баягы коомдун проблемаларын козгоп кетти. Бул проблема суроо аягында ким күнөөлүү? Өзүбүз күнөөлүүбүзбү, мамлекетибиз күнөөлүүбү? Ошол кандайдыр суроолор туулуп атат да. Аягында кандайдыр чечим жок. Ушул жагынан менимче бул кыргыз кинонун мыкты фильмдеринен бири. Фильм очень хороший, видно то, что было создано высокого качества, бюджет видно то, что большой. И то, что для уровня Кыргызстана, я считаю, это хороший фильм. И желаем, чтобы в Кыргызстане было побольше таких фильмов. Мына достор, ошентип биз тасманы көрүп бүттүк. Көрүүчүлөрдүн ой пикирлерин уктуңар. Тасма чындыгында Кыргызстандагы болуп жаткан көйгөйлөрдү жакшы көрсөтүптүр, жакшы козгоптур. Ушул тасманы 23 марттан баштап кичине убактыңарды табып, кинотеатрларга барып көрүп койсоңуздар, менин оюмча бул өкүнбөйсүңөр. Барыңыздарга рахмат, көргөнүңүзгө. Этномедиа силерди жакшы көрөт. Саламатта калгыла.